Чолпон Атада Кыргызстандын төрагалыгы алдында жамааттык коопсуздук жөнүндөгү келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлер кеңешинин кезектеги жыйыны өттү. Жыйынга Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстандын тышкы иштер министрлери, ЖККнун баш катчысы Имангаали Тасмагамбетов катышты. Жыйындын жүрүшүндө эл аралык жана аймактык коопсуздуктун актуалдуу маселелери, ЖКК алкагында мүчө мамлекеттердин тышкы саясий аракеттерин координациялоо маселелери, айрыкча уюмдун алкагында кырдаалга, тышкы коркунучтарга каршы жамааттык чараларды күчтөндүрүүгө, башка эл аралык уюмдар менен өз ара аракеттенүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев кыргыз тарап региондогу мамлекеттер ортосунда ишенимди бекемдөөгө, көп тараптуу дипломатияны кеңейтүүгө, ЖККнун кризистик жагдайларды тынчтык жолу менен жөнгө салуусуна активдүү катышууга өзгөчө маани берерин белгиледи. Жыйындын жыйынтыгы боюнча уюмга мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлери радикалдашууга, терроризмге жана экстремизмге алып келүүчү көрүнүштөргө, эл аралык маалыматтык коопсуздук боюнча Борбор Азия, Афганистан үчүн Бириккен Улуттар уюмунун туруктуу өнүгүү максаттары боюнча аймактык борбору жөнүндө өңдүү документтерге кол коюлду.